Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Эсиңиздерде болсо, бир ай мурун ушул эки тайды тарттык элек. Ошондо убада берди элек. Ай сайын тартып турабыз деп. Ошол тарткандан бери туура бир ай өттү. Анан жем чөптүктөрү тууралуу кандай кылып тоюп берип атабыз, кантип багып атабыз. Азыр улантып тартабыз. Туугандар. Тоюп тууралуу айта турган болсок, союз беребиз. Могул жерде бир 3-4 килограмм болуп калабы. Күнүгө бир мал беребиз түштө. Жем беребиз. Эртең менен кечинде. Бул жерде жүгөрү, буудай, улпак менен аралаш. Витамин, кальций, лизин деген. Bir 20 грамм болуш керек. Bir күндүк дозасы. Беребиз. Так. Андан кийин бул пантовит деген витамин, минералдар бул жерде. Будан беребиз. Муну биз жакшылап аралаштырабыз. Жумуртка, туугандар, күнүгө эртең менен кечинде ушул экиден жумуртка берем мен. Жумуртканы чегип туруп, азыр токтотуп турайлы. Улантабыз. Так. Аке жумурткаларды чегип алдык. Жумуртканы жемге аралаштырабыз. Кылап туруп. Жумуртканы эмне үчүн беребиз деген суроолор болсо, жумуртка бул белок. Натуралдуу белок. Туралуу дагы бир топ кеп кеңештерди уктук. Интернеттен карасаңыздар барды. Так, аны аралаштырып алабыз. Ушинтип туруп, эртең менен кечинде эки мал беребиз. Ушул жемдерди. Жумуртканы берип баштаганыбызга бир жумадай эле болду. Алгач берерден мурун сураштырып, маалыматтарды окуп, ушундай чечимге келдик. Жумуртка өстүн жумуртка. Эсиңиздерде болсо биз үйдө тооктоп калабыз. Анан жумуртка кенен бизде. Так, мынакей. Союздерди туура эле ушул бойдон эле бере беребиз. Союз тууралуу айтсак, союз бизде кенен, кабы 300, 250, кээ бир учурда 350 сом болуп калат. Союз кенен бизге тоокторго да беребиз, жылкыларга да беребиз. Союз абдан пайдалуу, билесиздер. Анын пайдалуулугу тууралуу бир ай кармасак, жүндөр түлөп, өздөрү дагы өңдөрүнө чыгып, тери толуп, сындарына келип калат деп ойлоп атабыз.
Жалдарын болсо отоп койдук. Булар жаска куланып чыккат. Ошондуктан жалын гана отодук. Ал эми куйруктарына тийген жокпуз. Куйруктары өздөрү чолок куйрук болуп калды. Өткөн тасмада айтты элек. Жайыттан ушу камап коюшкан экен. Ошондо торпоктор жеп салыптыр. Куйруктарын чолок куйрук. Экөөнүн тең куйруктары чолок куйрук болуп калды. Çöptü. Kenenleri жашап атат. Мына куйругу чолок куйрук болуп калды. Çöp кенен жем дагы көбөйтсөк болмок. Шартка жараша берип атабыз. Болсо дагы көлөмүн көбөйтсөк жакшы болмок. Азырынча ушу менен кармап турабыз. Тандыктан достор, ойлоруңуздар болсо айтыңыздар. Өзгөрүү бар бекен? Тасманы көрүңүздөр. Жокпу? Оюңуздар менен бөлүшүңүздөр. Сын пикирлерди айтыңыздар, кабыл алабыз. Туура айтылган сын пикирлер болсо. Кеп кеңешиңиздерди айтыңыздар да, кандай кылып кармасак жакшы болот. Оюбуз менен, тажрыйбабыз менен бөлүшөлү. Туугандар. Мен болсо дагы буйруса, дагы бир 2 жумадан кийин, балким 1 айдан кийин дагы улантып тартабыз тасма. Ага чейин сак саламатта болуңуздар. Биздин каналга катталыңыздар. Бөлүшүңүздөр маалыматыңыздар менен. Анда кайрадан биздин канал аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Туугандар, бизде күн жылып калды. Жаз там калды. Саналуу күндөр калды жазга чейин. Туугандар, видеобузду улантып, бул 3 жашар байтал тууралуу да тартып коелу. Өткөндө да өзүнчө атайын тартканбыз. Бүгүн да кошумча алып тартып атабыз. 3 жашар тракен породасындагы байтал. Июнь айынын 15-inde 4 толот. Россиядан келген. Буюрса анализин тапшырып, кан текшертип койдук. Буюрса март айында айгырга коебуз. Ошого ылайыктуу айгырлар болсо маалымат айтыңыздар. Бою бүгүнкү күндө 1.70-тен ашык. Энесинин бою 1.72, атасынын бою 1.75 болчу. Да чоңоет да буюрса. Азыр 1.70, акыркы жолу ченегенибизде 1.70-тен ашып бираз ашып калган болчу. Ал күзүндө ченегем садан бери дагы өстү. Паспорт менен тракен породасынын маалыматыңыздар жок болсо, бул немистердин герман элинин породасы, жылкы породасы. Аралдан жоош